Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Люпен сериалынын биринчи мезгилин толугу менен баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Асан Люпен эми ошентип атасынын өлтүрүлүшүндө күнөөлүү адамдарды чекеден изилдеп баштайт. А дегенде эле инспектор Дюмонго бир канча пландарды даярдап, 25 жыл мурун инспектор Дюмон Бабакардын ишин толук кандуу изилдебей эле сот иштеринин баардыгын тез эле жаап салган болчу. Эми Асан ошол инспектор Дюмондун өзүн тузакка түшүрүп, андан бир топ чындыктарды билип алганга аракет кылып, керек болсо ага билдирбей анын үйүнө бир канча видео камераларды да орнотконго жетишкен. Бул кезде инспектор Дюмон үй бүлөсү менен бирге эч камырабай жашап жүргөн болчу. Асан кезектеги өзүнүн ыкмасын жазап баштап, ал инспектор Дюмонго кандайдыр бир иш-чара боюнча деп өзүнүн эле имаратына алаксытып сөзгө тартып кирет. Дюмон болсо баягы кичинекей бала Асандын ушундай чоңоюп кеткенин тааныбай, анын тузагына түшүп артынан басып барганда, Асан аны бир эле көз ирмемде уктатып, телефонун алып сим карталарын чыгарып салат да, чоң бир сандыкка салып эле аны сыртка сүйрөп жөнөйт. Аны күтүп жаткан адамдын унаасына сандыкты салышып, эч билинбей ал аймактан жүрүп кетип калышты. Көзүн ачкан Дюмон караңгы бөлмөдө таңылып отурган болуп, Асан болсо үнүн өзгөртүп жоондотуп алып, Дюмонду видео камерага да тартып, акырындан чекеден сурактарын бере баштайт. Албетте инспектор Дюмон а дегенде эч нерсени мойнуна албай, эч нерсени билбеген киши болуп эле аңкоолонуп жатты. Бирок акыры бир кезде Асандын эмоционалдуу сүйлөгөн сөздөрүнөн улам, бул баягы жаш бала Асан экенин, ал атасынын өчүн алуу үчүн кайтып келгенин түшүнүп калат да, эми гана акырындан сөзгө келип, Юбер Паллегрини тууралуу чындыктын чекесин чыгара баштайт. Көрсө анын айтымы боюнча албетте мунун баардыгын Юбер Паллегрини кылган. Анын жанагы өтө баалуу мончогунун камсыздандыруу полиси кымбаттап кетип, кандайдыр бир деңгээлде өзүнө пайда алып келүү үчүн, анан да баалуу мончокту өзүндө калтыруу үчүн мончокту атайлап эле жоголду, уурдалды деген ызы чууну чыгарышып, ал күнөөнү болсо Асандын атасы Бабакарга жөн жерден эле илип коюшкан. Ошентип Бабакарды түрмөгө киргизип койгон Юбер. Полиция тарапты караса, инспектор Дюмон ошол иш боюнча иш алып барып, Бабакар чындап эле күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи, мончокту кимдер уурдады деп изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан болот. Ошондо ал өзүнүн таасирдүү адамдарын инспектор Дюмонго жөнөтүп, бул ишти изилдөөнү токтоттуруп, тезинен жаптыртып, эгерде инспектор Дюмон ишти кайрадан ачып изилдөөгө ала турган болсо, анда анын да үй бүлөсүн өлтүрөбүз деп коркутууга алышкан. Дал ушундайча окуяны баяндап берген инспектор Дюмон Асанга актанып эле, мен эч нерсеге күнөөлүү эмесмин, мени коркутуп эле бул ишти жаптыртып салышкан деп айтат. Ошол эле учурда Асан ар кандай сурактарды берип жатып, убагында инспектор Дюмон ошол ишти жаап тынчып калуу үчүн коррупцияга барып ошол Паллегрининин адамдарынан акча алып турганы дагы ачыкка чыгат. Дюмон Асанга бул маалыматтардын баарын коркуп айтып бергенинин себеби, Асан Дюмондун көз алдына анын үйүндө коюлган камералардын баардыгын көрсөтүп турган. Албетте үй бүлөсүнүн коопсуздугун ойлогон Дюмон Асанга чындыктарды айтып берди. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот, мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе. Сахаровага карточка ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Бул кезде полиция имаратта жүрүп эле кокусунан бир кезде жоголуп кеткен өздөрүнүн комиссарын издей башташат. Алар имараттын айланасындагы видео камераларды карап башташып, кара терлүү бир адам сандыкты алып чыгып, унаага жүктөп кеткенин көрүшөт. Дароо эле көчөлөрдөгү ар кайсы видео камераларды карап жүрүп отурушуп, тездик менен ошол жака жетип барышып, унаанын айдоочусун кармап, унаадагы сандыкты ачышып, бирок алданганын түшүнүшөт. 3 детектив тескөөчүнүн арасындагы Гидера деген адам бир нерсени байкап түшүнүп калат да, бул ууру бизди Люпендин ыкмасына салып жатат. Ал бизди калп эле алдап койгону менен, өзү эч жака кетпей биздин эле имаратта биздин комиссарды камап жатат деп божомолдоп, кайра тезинен өздөрүнүн имаратына жөнөп кетишет. Ал эми Асан болсо чындап эле ошол Арсен Люпендин ыкмасына салган болуп чыгып, эч жака качпай эле ошол эле имараттын жертөлөөсүндө инспектор Дюмонду суракка алып жаткан болот. Бирок ал сураачуусун сурап билип алган соң, полициялар аны таап келгенге чейин эле ал имараттан чыгып кеткенге жетишкен. Ошол имараттын жертөлөөлөрүн кыдырып, полициялар өздөрүнүн комиссары Дюмонду байланып турган жеринен табышат. Бирок инспектор Дюмон аны уурдап кеткен кылмышкер Асан экенин билип турса дагы, ал жөнүндө кол алдында иштеген полицияларга, изилдөөчүлөргө айтпайт. Анткени эми ал Асандан коркуп калды. Асан анын үй бүлөсүнө бир нерсе кылып коёбу?
же 25 жыл мурунку коррупциялык иштердин бетин ачып салабы деп коркуп, өзү эч нерсе айтпай сыр бербегени менен кол алдындагы тескөөчүлөргө бул кылмышкерди тезден тапкыла деп буйрук берет. Өзү шайы кеткен абалда үйүнө келген Дюмон жанагы Асан деген адам видео камераларды кайсыл жерлерге орноткон деп үйүнүн ар кайсы бөлмөлөрүнүн баардыгынан видео камераларды таап чыгып сындыра баштайт. Кийинчерээк жанагы Гидера деген тескөөчү азыркы болуп жаткан окуялар менен 25 жыл мурунку окуялардын ортосунда байланыш бар экендигин аныктай баштап, сыягы бул биздин комиссарыбыз Дюмондагы соо эмес окшойт деп күмөндөнө баштайт. Ал эми Асан болсо инспектор Дюмондун дагы эле жанын койбой, бир күнү күтүлбөгөн жерден келип жолугат да Юбер Пелегрини тууралуу маалымат таап бер деп талап кылат. Анда Асанга каршы эч нерсе кыла албай, колунан эч нерсе келбей жаткан Дюмон Асанга Фабиан Берио деген аялдын атын айтат. Мен башка эч нерсе айта албайм. Пелегрини тууралуу ушул Фабиан деген аял өтө кыйын билет. Анткени бул аял мурун өтө мыкты журналист болчу. Ал Пелегрининин коррупциялык иштерин улам биринин артынан бирин чукуп чыгара бергендиктен, Пелегрини бул журналист аялды ар кандай кыңыр жолдор менен жеңип, анын журналисттик ишине бут тосуп, көп жолу коркутуп үркүткөн. Ошондон кийин коркуп калган бул аял журналисттик ишин токтотуп, Пелегриниге тийиштирип арам акча деген китеп жазып чыгарган. Ал китепте Пелегрининин иштери жөнүндө айтылат. Эгер сен чындап эле Пелегриниге каршы чыгып аны жеңем дей турган болсоң, анда ушул аял гана сага жардам бере алат деп айтат. Бул маалыматты билип алган Асан ошол мурунку журналист Фабиан Бериону таап келип, ар жак бер жагына чыгып жакшылап түшүндүрүп жатып, өзү Бабакардын баласы Асан экенин айтып, эмне кылсам дагы Пелегрининин кыңыр иштерин ачыкка чыгаруу үчүн аягына чейин барам деп айтып, акыры Фабианды ишендирген соң, Фабиан дагы эми Асанга жардам бермекчи боло баштайт. Көрсө Фабиан Пелегрининин коррупциялык иштери жөнүндө өтө көп билгендиктен, экөө бир планды түзүшөт да кылдаттык менен аткарып отурушуп, акыры керектүү жерден Асан Фабиан айткан видео материалды уурдап чыкканга мүмкүн болот. Көрсө ал видео материалда Пелегрининин андан да кооптуу, андан да кылмыштуу иши көрсөтүлүптүр. Ал видеодо Пелегрини белгисиз адамдар менен келишим түзүп жаткан. Көрсө ал ар кайсы жерде болуп жаткан террордук иштерге карабай эле, эң башкысы мага акча болсо болду дегендей кылып, курал жарактардын баардыгын сатып бизнес жүргүзүп жаткан болот. Мындайча айтканда ал түздөн түз эле террористтер менен иштешип жаткан болчу. Эми Асан ошол видеонун бир бөлүгүн Твиттерге жүктөп жиберип, эл арасында азын оолак ошол Пелегрини жөнүндө ызы чуу жүрө баштады. Асандын кийинки стратегиясы бул видеону толугу менен соц тармактарга жүктөп жиберем деген коркутуусу болчу. Бирок Пелегрини албетте эч нерсеге моюн сунгусу келбей, ага жабалактап чуркап келген журналисттерге жооп берип жатып, соц тармактагы видеолордун баардыгы жалган экендигин айтып, баардыгын тең четке кагат. Ошол журналисттердин арасынан Фабианды көрүп калган Пелегрини дароо эле анын аркасынан өзүнүн адамы Леонардо жөнөтөт. Ал эми полицияда болсо жанагы уурдалган мончоктун иши боюнча 3 тескөөчү детективдер иш алып барып жаткан болчу. Айтып өткөндөй үчөөнүн бирөөсү Гедира азыр уурдалган мончоктун 25 жыл мурун дагы уурдалды деп чуу жаралганын эстеп, экөөнүн ортосундагы байланышты таап эле фоторобот менен алектенип жана да башка изилдөө иштерин жүргүзүп жатып, керек болсо Асандын дагы фотороботун иштеп чыгып салган болот. Гедиранын мындай маалыматтарын укканда инспектор Дюмондун жүрөгү солктой түштүбү айтор. Гедира чындыкка жакындап баратканын сезип, Гедира сен болду мындан ары бул ишти изилдебейсиң деп, аны бул изилдөө ишинен четтетип салат. Асан болсо эми теле берүүдөгү бир программага чыгууну көздөп, ошол жака барып толук видеону көрсөтүп, Пелегрининин жүзүн өтө көп элдерге көрсөтүүнү чечет. Анын бул планы ишке ашып кетсе, Пелегрининин эл алдындагы аброю албетте өтө эле түшүп кетмек. Бирок бул жолу баардыгы Асан ойлогондой болбой калды. Анткени ал теле берүүдө отуруп видеону жандырган кезде Пелегрининин террористтер менен сүйлөшүп жаткан видеосу таптакыр эле башка өңүттө кесилип чыгып калган болот. Эч кимге таанылбоо үчүн өзүн өзгөртүп келген Асан студияда отуруп ошол акыркы мүнөттөрдө гана жаңылганын түшүнөт. Көрсө чириген бай Пелегрини бул студиядагы адамдардын баардыгын эбак эле сатып алып коюптур. Анда Асан өзү жок дегенде колго түшүп кармалып калбоо үчүн ал жердеги алдынан чыккан адамдарга катуу каршылык көрсөтүп, имараттан качып чыгып изин жашырып кетет. Теле берүүдөгү бурмаланган нерсени көргөн Пелегрининин кызы Джулиетта теле берүүдөгү бурмаланган видеого ишенип калат да, ал дагы атасынын күнөөлүү эмес экендигине ишенип, өзүнүн божомолун атасына айтып, бул нерсенин баардыгын кылып жаткан баягы Бабакардын баласы Асан окшойт. Ал атасы үчүн өч алгысы келип, эми бул жолу чындап эле мончокту уурдап кеткен окшойт деп айтып берет. Ал эми Пелегрининин адамы Леонар болсо, эч билдирбестен Фабианды аңдып жүрүп отуруп, анын үйүн билип алат. Үйүнө кирип барып, мурунку журналист Фабианды коркутуп, Асандын кайда жашаарын сурайт. Бирок Фабиан Леонарга бир маалымат айтуудан баш тартат.
жатат. Түн кирип калганда Асан ошол Фабиендин үйүнө келип, өкүнүчтүүсү Фабиендин асылып турган өлүк денесин табат. Мындай өкүнүчтүү окуядан бир аз өтпөй эле Леонар Асандын да сары изине түшүп жүрүп аны кокусунан көрүп калат. Экөө бир топко кубалашып барып, бирок Асан карматпай кетти. Эми Пелегрини тараптан Асанга чындап эле өтө катуу кысым башталды окшойт. Ошол иштер менен алектенип жүрүп Асан өз үй бүлөсүнө да убакыт бөлгөнгө жетишип жатты. Анын эң негизги корккон нерсеси Пелегрини анын аялы менен баласына коркунуч жаратпаса эле болду. Асан баласы Раулду сейилге алып чыгып, экөөнүн мамилеси абдан жакшы. Атасы баласына Арсен Люпен тууралуу өтө сүйүнүч менен айтып берип, баласы болсо китептеги Арсен Люпенди баатыр катары көрөт. Анткени ал шундуктуудай уурлук иштерди жасаганы менен адилеттүүлүк менен күрөшчү. Ал билбегени менен анын атасы Асан дагы дал ошол атактуу ууру Арсен Люпендин жолун жолдоп, бирок ошол эле учурда адилеттүүлүк жана акыйкаттуулук менен күрөшүп жатканын билебиз. Анын негизги максаты 25 жыл мурун өлгөн атасын актап, канкор Пелегрининин жүзүн болсо элге ачып бериш. Бир күнү Асан уулу Раулду жана аялын алып алып, поезд менен кайсы бир жака барып эс алып келүүгө жөнөшөт. Бирок жолдо бара жаткан кезде Асан күтүлбөгөн жерден эле поездин арт жагындагы орундуктан Леонардтын отурганын байкап калат. Леонард аны таап алганын түшүнгөн Асан, ал үй бүлөмө залакасын тийгизбесе экен деп, аны поездин башка жагына алаксытып кетет. Адаттагыдай эле айлакердик амалдары менен күтүлбөгөн жерден Леонард менен мушташып, аны бир бөлмөгө камап салып, кайрадан үй бүлөсүнүн жанына келгенге мүмкүн болот. Бирок бир канча убакыт өтпөй Леонард кайра эле бөлмөдөн чыгып келип алып, станцияга да жетип калышкандыктан Асан баласы менен аялына поездден түшө бергиле деп айтып, мен азыр артыңардан барам деп коет да жанагы Леонард менен тиктешип кала берет. Леонард болсо Асанды ордунан тургузуп тапанчасын такап, эми ишиң бүттү, эч жака кача албайсың дегендей кылып акырын поездден алып түшөт. Бирок ошол замат эле ал жерге полициялар жетип келишип, Асан колун көтөрсө Асандан өтүп, анын артындагы Леонардты баса калып эле текшерүүгө ала башташат. Көрсө Асан бул жолу дагы Арсен Люпенден түрөгөн колдонгон болуп, ал жана Леонардты бөлмөгө камап келгенде эле бүт баарын ойлонуштуруп, буга чейин уурдалган зер буюмдардын бирин Леонардтын чөнтөгүнө салып ийгенге жетишиптир. Андан тышкары полицияларга чалып билдирүү берип, Леонардтын кебетесин айтып койгон. Полициялар болсо ошол жердеги Леонардтын чөнтөгүнөн тапанчаны жана зер буюмду таап чыгышып, аны кое бербей андан ары полиция мекемесине алып кетип калышат. Ошентип Асан үй бүлөсүнө эч нерсе билдирбей, андан ары деңиз жээгине барып эс алып жүрүшкөндө эле бир кезде ары басып кеткен Раулду издеп таппай калышат. Ошондо гана Асан канчалык айлакер амалдуу болбосун, Пелегрининин адамдары болбой эле анын изине түшүп, баласы Раулду уурдап кетип калганын түшүнөт. Эми эмне кылаарын билбей башы катып турган кезде аны күтүлбөгөн жерден баягы детектив Гидера таап келгенин көрөбүз. Гидераны болсо инспектор Дюмон бул иштен бошоткон болчу. Бирок ал болбой эле бул ишти иликтөөнү улантып, Асанды таап келген болот. Дал ушундай көз ирмемдери менен сериалдын биринчи мезгили соңуна чыгат достор. Анда эмесе сериалдын кийинки мезгилдеринен көрүшкөнчө аман болуңуздар.